Кызыктуу мультфильмди да көрүп алдык достор. Эфирди баштаганда эле кызыктуу маек менен баштаганбыз. Азыр дагы биздин Куттуу студиябызга коногубуз келип калган. Анда биз Куттуу студиябызда маегибизди баштайбыз. Бая тааныштыра кетсең. Жогоруда эле программабыздын эң алгач башында Ардактай Масыл жер таласты ааламга берген манасты деп ырсаптар айтылып өттү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз сиздер менен биргеликте белгилүү манасчы Рыспай Исаков агайыбыз менен маек кылабыз. Манас эпосу боюнча, деги эле ушул Манас эпосунун бардык тармактары боюнча маек кылабыз. Андыктан биздин маегибиз менен биргеликте болуңуздар. Саламатсызбы агай, студиябызга кош келипсиз. Саламатчылык, кушубак болсун. Таңды кандай, тостуңуз жакшы келип алдыңызбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Кетейин деп калдык. Сапарларды деп. Мыкты. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кече эле биздин агайыбыз менен биргеликте салттуу музыканын жумалыгын жыйынтыктоо иш чарасы болуп өттү. Дал ошол жактан агайыбыз бизге студиябызга түз келип олтурат. Анан агай, кыргызга Кудай дил берген, кыргызга Кудай тил берген, керемет манас айтсын деп, керемет кооз үн берген деп айтылат. Маегибиздин башында эле ошол ар бир иш чарадагыдай Манас эпосунун бир кыскача үзүндүсү менен башталса. Жарайт. Алтын кернейди арылдата тарттырды, арыстан Манас батырың аземин журттан арттырды. Gümüş oz gerneydi, gürüldöte tarttırdı. Gülüsten Mannas kabıldan, gülpötün jurttan arttırdı. Sevildüsü 84, serp algan jağı kızılır. Gökjalың Mannas батырдың көркі болып жүр деме, Gökjalың жолға кир деме, ақ ұлпоқты кигенде, ақ құланы мингенде, алу киси қайда деп, арыстан жолға киргенде, жолдың шеті қазылып, жолда құллар бытырап, жолбарыстың жолың açылып, ай көл Манас қабылдан, артында 40 жора су шодырап, Kılaya qarab judurab, alı kisi qayda dip, arıstan Mannas jul surab, emi jüre bergende, görgün taң kalıp, göçenin barı jardanıp, Alu kideyğanыңдın, askerin harbın mol ele, 600.000 kol ele, aşan çolluk köp asker, köpsün böylük buğa dep, görükü başka turra dep, ara joldu ken kılıp aça berdi gördün mü aybatına çıdabay, kaça berdi gördün bü, Mına şendip kavılan ay kölün Manas Gökjal şer, emin alı kege geldi mi dünü, alı ken anı gördeme, aybatına töndeme, ayın benim günündün bir özünden bütkendey, asman benim jerindin tirüsünden bütkendey, altın benim gümüştün şirüsünden bütkendey, gökten düşe kalganday, Gökjalı Manas batırdın, görükü güçtün arganday,
жери көтөргөн балбандай, жери жайнаған құл келсе, жетігің манас қабылан, жеке сайып алғандай, мұн ошанны көргенде, атағы құйдүйне деп, алу кейдей қаныңыз, айбатынан сүрденет, алдын сал бергенде, 6000 киш өңденіп, арқасынан қарасаң, ажыдар түрленіп, алып қадақ арбайып, аспандан бұт салғандай, ажыдар жылланы, артынан сойлып алғандай, барғын десе тайманбай батыр манас көк жалшер, ажалға ғана тике барғандай. Баракелде. Азаматсыз ағай. Керемет сонун саптар, миллиондогон саптарды кыргыз гана мээсине батыра алат дейт. Азаматсыз ағай, кереметтер саптар. Сизге ушул жерден суроо узата кетейин. Ағай ушул манас айтуу өзүнчө бир кенен болуп Кудайдан берилет дейт. Бул талант сизге кайсыл учурда берилген, кантип билгенсиз, кантип баштап калгансыз, ошол учурда баштап айта кетсеңиз. Көрбөс төөнү көрбөйт, сезбес ажалын сезбейт дейт. Мен ошондойлордун катарындамын. Түш деген болот эми, аны миң айтылап, миң айттык элдин баары билет. Бирок ошондой түштөрдүн киргенин деле байкабай жүрө берген экенмин. Башында бир топ ооруп, кыйналган учурлар болду да. Анан кийин элден журттан угуп, ушул улуу дүйнөнү таанып, биротоло болгон бойду турган турпатты ошого арнап, өзүнүн эрежелерин, ырымдарын жасап кыла баштагандан кийин анан жолум ачылып, бардыгы төшөлүп жакшынакай болуп кетти. Ошо болжол менен 11-12 жашымда баштаганмын. Жаш кезиңизден баштапсыз ағай. Ағай, ушул манас эпосунун элге көзгө көрүнүктүү катмарында мисалы бардык эле түшүнө турган жеринде мындай кандай маселелер айтылат, эмнелер айтылат, анан кийин эл байкабаган, эң манас эпосунун түпкүрүндө жайгашкан эмнелер бар, ушул боюнча айтып өтсөңүз. Кандай маани маңыздар бар? Сөз артында сөз калды деп коет кыргыз. Сөздүн сөздөй баркы бар, 32 аркы бар дейт. Анын сыңарындай Манаста Алмамбет менен Чубактын урушу айтылып атса, анын артында айтылбай калган сабактары толтура болот да. Акыреттик дос болуп калган, үзөңгүлөш жүргөн адамдар эмне үчүн урушуп атат? Анын урушуна эмне себеп? Урушты кантип басыш керек деген сыяктуу сабактары толтура болот. Биринчиден, бул жерде ушактын күчү жатат. Ушак эки досту эрегиштирип коет. Жада калса улуу жолдо, чоң казатта эрегишип бирин-бири кырыйгенге даяр турат. Демек, ушакты адам ушакка каршы такаат бере албайт негизи эле. Бул далилденген нерсе да, ушул нерсени Манаста айтып атат. Ушакка каршы күч жок, адамдын денесинде антивирусу жок экен да ушакка каршы. Ал уктуңбу? Демек, сенин көңүлүң орнойт, көңүлүңдөн кийин жүрөгүң отурат, анан жүрөгүң караят, анан ошол сөзгө таасирленип, арбалып отуруп, ичиң ириң, сыртың желим болуп калышы ыктымал да. Ошон үчүн кыргыз айткан ушактан укпай кутул деген. Укпаш керек деп айтып атат да. Айткан ушакчы эмес, уккан ушакчы деп эмне үчүн айтып атат себеби? Сен эмне үчүн угасың аны? Демек, башка бирөөгө айтып бересиң, уккан нерсе өзүңдө жатып калбайт да. Мына ошондой нерселердин баардыгы сабагы жатат. Жана ушакка каршы бир гана күч бар экен, кеңпейилдик деген. Алмамбет алдырып атат ушакка, Чубак алдырып атат, кара күчтүн ээси болгон Чубак алдырып атат, илим билимдин ээси болгон Алмамбет алдырып атат. А ушакка алдырганда бөлүнсөң бөрү жеп кетет, бөлүнүп кетти кыргыз деп бөлөгөлгө кеп кетет деген Бакайдын сөзү өтпөй калып атат. Акыл укпай калат экен. Мындай учурда бир гана нерсе, айкөлдүк, кеңпейилдик, ошонун баардыгын укпаган киши болуп, кулаңдын сыртынан гана өткөзүп ийсең жеңесиң деген сабак жатат. Ушуга окшогон нерселер Манаста өтө арбын айта берсе түгөнбүз.
Мыкты агай. Анан азыркы учурда ушул Манас эпосу боюнча негизи эле мурда бир аз төмөнүрөөк эле, бирок азыр акыркы учурда Манас эпосуна болгон мындай көңүл буруу бир аз күчөйүп, мындай жакшы деңгээлге жетип калды деп айтсак жаңылышпайбыз. Манас айтуу боюнча Манас таануу сынактары деги эле көп өткөрүлүп жатат азыркы учурда. Анан жаштар дагы ушул бара-бара Манас айтууга кызыгып жатат. Анан биздин студиябызга ушул окуучулар, студенттер келген. Манас айтуу сынагына катыштык, Манас таанууга катыштык, белгилүү манасчылар менен, ошолордун катарында белгилүү манасчыбыз Рыспай Исаков менен жолуктук. Агайыбыз бизге жакшы кеп кеңештерин айтты деп айтат. Анан ушул жаш манасчыларды дагы алардын кызыгуусун көтөрүү максатында сиз кандай кеп кеңештерди бересиз? Замандын талабын эстен чыгарбаш керек. Биринчи кезекте ошондой эле замандын өнүгүүлөрүн эстен чыгарбай, ошого айкалыштырып, шайкеш кылып түшүндүрө билиш керек. Биринчи кезекте Манас өткөн бир күндүн тарыхы эле эмес, бүгүнкү күнүңө тиешелүү нерсе, күнүмдүк турмушуңда пайдалана турган, кереги тие турган нерсе экендигин түшүнүш керек да. Мына ошол нерсени жеткириш керек. Кантип качанкы бир өткөн окуянын бүгүнкү күнгө кандай тиешеси бар деген нерсе болушу мүмкүн. Биринчиден, Манас өткөн күн эле эмес. Манаста бүгүнкү күнгө камтылган сабактар бар, жанагыдай айткандай. Ошону туура таба билиш керек. Жана келечекке болгон нускоолор бар. Биз анын сырын али чече элекпиз. Мына ошолорду чечип алсаң, абдан жакшы болот. Бир эле мисал. Жайдын күнү болгондо жаңга салкын жели бар, кыштын күнү болгондо кызытып соккон деми бар деген саптар кезген. Үстүртөн окуп кете бересиң, ал жөнүндө эч нерсе түшүнбөйсүң, жөнөкөй эле саптар болуп калышы мүмкүн. Бирок бул саптар каерде айтылып атат, эмне үчүн айтылып атат дегенде ойлонуп кетсең, анан бул эмне болуп кетти ойлонууга туура келет. Себеби бул бутканалардын ичинде ушундай нерсе жасаган эле деп атат да. Буткананын ичинде абаны сыйкыр менен токтотуп, орнотуп койгон эле дейт. Абаны сыйкыр менен токтотуп койгон, кышында ал жер жылуу болуп турчу, жайында салкын болуп турчу. Ушундай сыйкырчылары бар эле, буткананын ичин ушундай жасап койгон дейт. Демек эмне жөнүндө сөз болуп атат? Кондиционер жөнүндө сөз болуп атат да. Кондиционер жөнүндө сөз болушу мүмкүнбү ошол заманда? Мүмкүн эмес. Анда эмнени айтып атат? Бирок зима лето, жай кыш деген эле ыкмасын айтып атат. Демек, балким ошол мезгилде, ошол Манасташтын доорунда бизден мурда бизге чейин дагы цивилизациялар болгон дейт. Ошол доордо болгондур. Же келечекке болгон сарасеппи бул? Бул ушундай нерселерди казып чыксаң, өтө көп кызыктуу жагдайлар чыга берет да. Өзүнөн өзү бир сөзгө катылып калган окуялар болот. Жетип келди Багды өлөт жекенге уту чалышып деген бир сап бар, маселен Манас төрөлөргө чейин, Манас Жакыптын түшүндө, Чирдин түшүндө ушундай деп айтылат, Жакыптын конгон айылы жөнүндө сөз кылып атат да. Анан ушул бир эле саптан бүтүндөй бир окуянын нугу билинет. Кайсыл окуянын нугу дегенде, кандай жерде жайгашкан, айылы кандай жерге конгон, шарты кандай деген нерсе билинет. Кантип дегенде, жекен деген сөздөн эле билинет да. Жекен саздуу жерде өсө турган өсүмдүк, камыштын бир түрү да. Демек ошондой жерде болсо, демек саздак жерде, саздуу жерде, өлөңдүү жерде жайгашкан экен айылы, суусу көп болгон экен жеринде деген түшүнүк болот. Ушуга окшогон нерселерди айта берсең, анан бүгүнкү турмушуңда кандай сабак аласың дегенде, бүгүн кандай болуш керек деген нерселер дагы жатат да. Жөнөкөй эле мисал, эл башкарып жүрүп билем деп калышы мүмкүн. Манас жок мамлекетти түптөдү. Жок жерден мамлекет түптөп, аны зор империяга айландырды. Ошондо кандай жолдор менен, кантип ушуга жетишти? Доско кандай мамиле кылды, каска кандай мамиле кылды, оппозицияга кандай мамиле кылды, позицияга кандай мамиле кылды, сабаты бийдиби, каматы бийдиби деген нерселерге келгенде, ушундай кылса элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болот турбайсыңбы? Демек, лидер кандай болуш керек деген сапат дагы жатат да. Көпчүлүк үлгү ала турган, сабак ала турган нерсе.
Агай, турайтыңыз, манас айтуу бул кантип айтат агай? Кантип айтат дегенде эле баягы айтат эмеспи? Көрүнгөн эле ырдап койсо болот же мындай болот, ал тигиндей деп фонограмма башка деп сөз кыла беришет го. А бул манас айтуу чындык, наркы жүрөктөн чыгат. Ошондой эле кыргыздын ар бири манас айта алабы же болбосо ар бирине бериле береби бул талант? Албетте ар бирине бериле бербейт, бул турган иш, бирок ар бири манас айтса жарашат. Кыргыз болгондон кийин сыймык катары бир чакан үзүндүнү жаттап алып, көңүлүнө жаккан жерди өзүнө ылайык кыраат менен жаттап алып айтып жүрүү, бул сыймык болуш керек. Мен кыргызмын деген адам айта билиш керек да. Өзүн чындап эле жүрөгү менен кыргызмын деп сезсе, анда манас айтыш керек. Себеби жалпы журтуңдун сыймыгы болгон нерсени билбесең, аны кадырлай албасаң, сыйлай албасаң, сенин эмнең кыргыз? Демек, ар бир үйдө манас жаңырып, ар бир кыргыз манас айтып туруш керек. Мыкты агай. Анан агай азыркы учурда ушул сынактар, иш-чаралар болуп атат дедик. Жаштар дагы көп басым жасап калды. Анан кыздар деле көпчүлүк учурда башка тилдерде айтып атышат, кыргыз тилинде деле айтып атышат. Негизи эле манас айткан инсан, мисалы манаста ушул өткөн күндөр, келечекке сарсып сала турган саптар, азыркы күндө бизге мындай үлгү боло турган, бизге таасир этчү сөздөр бар деп айттык. Ушундай бир керемет эпосту айта турган инсан, манасчы кандай болуш керек, кандай сапаттарга ээ болуш керек, кандай өзүн алып жүрүш керек? Бул оор жүк, бабалардын моюнга артылган жүгү бар, аны урпактарга жеткирип бериш керек. Бүгүнкү күндө көнөртпөй сакташ керек. Демек, өткөн күндүн, учурдун жана келечектин жүгү моюнда турат да. Аны артынган адам кандай болуш керек? Анча-мынча сөзгө терикпеш керек. Өйдө төмөн учурдун сөздөрү айтыла берет, ага кенемеш керек. Ошол эле учурда туура жолдо, туура мүнөздө болуш керек. Оор басырыктуу болуш керек, сабырдуу болуш керек. Анан кең пейил болуш керек, кечиримдүү болуш керек. Кектебеш керек, жектебеш керек. Майда нерсеге малынбаш керек. Ошолордун бардыгын көтөрүп жүрүш керек. Бирок дагы бир эске алып кое турган нерсе бар. Тыныбек манасчы айтып экен. Мен манас айтып аткан учурда Тыныбекмин, башка манас айтып аткан учурда манасчымын, башка учурда Тыныбекмин дечи экен. Кокус неподан манасчынын кемчилигин көрүп кала турган болсо, адамдар манасчы ушундай экен дебестен, бул да пенде деп ойлонуш керек. Ал манас айтып аткан учурда кемчилик кетирген жок. Мындай жөнөкөй учурда кемчилик кетирип атат. Ошону туура түшүнүп, туура кабылдап, манас айтып аткан учурда гана ага манасчы катары мамиле жасаш керек. Жакшылардан жакшысын алып калалы дейт агай. Сиздин манас айтканыңызды көрүп, жүрөктөрдө патриоттук сезимдер орнойт экен. Дагы сизден суранайын агай. Жалпы эле биздин көрүүчүлөр да суранып калды окшойт, бел. Манас айтып берсеңиз агай. Дагы бир. Geçe kursakta жатып билдирген, kurup kalgan ennenin, kurgan canın cevigen, karında жатып билдирген, kaytadan kayta temingen, karıp kalgan ennenin, oşanda kara canın cevigen, 2 yaşka jetkende, yer üstüne mindele, el aralap jürüdele, yerdike mintip giridele, 6 yaşka jetkende, 7 yaştan ötkende, oşondan atpay jürt menden koşulup, aralaşıp jürdele, anday işke giridele, 10 yaşına tolganda, oyrotkoňy bolganda, oralaşıp uruşka, çaң uzulgan çavuşka, jarışa girip var dele, janjaldy mintip sal dele, 16'ga tolganda, gökçe gözдөй yermenen, jekiruşun ıl dele, mınno şunday birligi, mıktılığı var dele, maktay turgan jara jan dele, kara kalpak kırıgağı, kan manastın sırıgağı, Kağaşanı bulgunda, kaldında ırdaylı, çıkanak jeri talbagan, çırmetip uyuk
албаған ұйқысы жоқ жолғоса ұллаққандың нерсірек мақтағандай бар әлі манасқан іш жан әлі непадан көкжалдың көзі жұмылса ордына қалар аллелі қылычыңғынға жөлеген қызығып келген дұшманды жөнелігіп қызылған ағанға бөлігін қырық чороның қиына алтымыштың артығы шамдағайлық жағынан шайтандың алған шаштысын сырттан сырғақ атанып сынаған жудан бақтысын 21-ге толғанда 21-ге қонғанда чоңға затқа барғанда шоғылы бұры салғанда бегіндіктің қоңырбай бейли қату чоңғалдай ерсірек ақты көргенде еллеп көңілі бөлгенде қара жаның қинаған қабырғасы қираған ушу сірек ақты сойып берген деп шайдарға жалынып ошанда қоңырбай ғана өзің қидаған. Баракелді, азаматсыз ағай. Ағай, ел ішінде ушул эми жеке өзүңүзгө кайталы, эл ичинде Манас айтуудан тышкары дагы көптөгөн таланттары бар деп айтылып жүрөт. Анан ағай айтсаңыз, Манас айтуудан сырткары кандай таланттарыңыз бар? Эгерде Манас айтуудан сырткары таланттар болсо, анын бардыгы Манаска байланыштуу кандайдыр бир деңгээлде. Андан ашык сыртка чыгып кеткен нерсе жок деп ойлойм да. Ыр жазуу, анча мынча сөз дүйнөсүндө болгон мамиленин бардыгы ушул Манастын тегерегинде Манаска бутак шак болуп берген нерселер деп ойлойм. Болбосо мыкты тетири кармайм, балканы тетири урам дегендей. Ыр жазуу боюнча айтып калдыңыз, ушул Рыспай агабыз ыр жазат деп дагы угуп калганбыз да, ошол эсиңизде болсо, балким өзүңүз жазган ырлардан бир 4 сап окуп берсеңиз. Жарайт, ошол темага жараша эми ар намыс жөнүндө сөз болуп калды, ошол жөнүндө bir 4 sap ыр бар эле, ошону окуп берейин. Бийлик кетсе тирүүлүк болот олжо. Байлык кетсе шүгүрлүк конот боюга. Алып кара куш күрүп үйгөн тоок болот, ар намысын боюнан жоготкондо. Намысты бойдон жоготпош керек. Мыктыр саттар. Тилекке каршы Майгөзгө бөлгөн убакыт дагы өз соңуна келип бара жатат. Агай, Майгөздүн соңунда сизге эркин микрофон берели. Жалпы Кыргызстан элинде, кыргыз элинде журтчулугубузга ушул айта турган сөздөрүңүз болсо, кеңешиңиз болсо айтып жатсаңыз. Жалпы кыргыз журтчулугуна бакубатчылык, бардарчылык, токчулук, молчулук каалайм. Ар дайым боюбуздан намысыбызды жоготпойлу. Намысын жоготкондо арыстан жөнөкөй эле маймылга айланып калат. Бир үзүм нан үчүн от күйгөн алкактан айланып циркте жүрөт, аны арыстан деп айтууга болбойт. Мына ошондой болбойлу, биз баатырлардын тукумубуз, Арыстан Манас, Айкөл Манастын тукумубуз дейбиз, бирок ошол арстандай болуп, алкакта айланып калбастан байыркы бабалардын жолунда болалы. Мыктар. Сиздин дагы иштериңизге ийгиликтерди каалайбыз агай. Келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Азыр алыска сапарга жөнөп жатасыз. Жолуңуз шылыр болсун. Эсен аман жетип алыңыздар дейбиз. Ал эми урматтуу телегөрүүчүлөр, биз ушуну менен Майгөздө жыйынтайбыз. Бүгүн бизде конокто белгилүү манасчы Рыспай Исаков агайыбыз болду. Манас тууралуу, негизи эле Манастагы маани маңыз тууралуу кенен маек куруп берди. Дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Ал эми урматтуу телегөрүүчүлөр, биз көрсөтүүбүздү алда кайра улантабыз дагы бир кызыктуу маалыматтар менен бөлүшкөн сюжетке кезек беребиз.